Асхат баштартылганда мен аягы бүлөнүк болгонун сездим. Турмуштун бизде эле тепкисинде калдык. Энеси болчактын баласы ыйлак болгону эмне деген? Эт менен чебин ортосунда нири бар, немиясы болгон нири бар. Муштемкесте 5 жыл урдадым. Медаль менен бүттүм мен мектепте. Алтын медаль. Чимдикке берилип кетиптир досуң деп дагы аябай жазышкандарын окуп алыпчы. Азыр баардыгы болуп туруп тобо менен шуурда айтылбай калганда кызыктуу болот. Азыркы балдардын ой пикири такыр башка. Бул кино жаатында ар ким өзүнө иштеди. Ар ким өзүнүн ай көрүнүп көзүнө Жок, конечно, албетте өзүн сыйлайт, өспөс жатын сыйлайт болот. Сыйпалама телефон менен алып калды. Бар тегине даяр оокат, ичкилик. Бун аркасында айтып атпайбы, итчилик депчи. Саманды өрт алса, Самарканд жоо чаптыргыл менен кокуй, менин балам өлдү. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Ким элем, ким болдум берүүсү дагы да уланууда. Бул жолку каарманыбыз жалпыбызга белгилүү актер, мыкты мугалимдердин сап башында турган Дөөлөтбек Тентиев агабыз болмокчу. Наргизага түшүнүктүү болуш үчүн орусча эле сүйлөйүн. Жоробек, Мадина. Саламатсыздар балдар? Саламатсыздар. Саламатчылык отуруңар. Бүгүнкү маанай жакшы. Настроение жакшы болуп, Бүгүнкү числонун жасалы 25. 5. Эми акыркы коңгуроо жөнүндө ырды. Жаттаганбыз баарыбыз эле. Ошо жөнүндө бир аз кайталап, шашпай, ырдын маани маңызы менен. Ырдай биринчи билесиңер, кайрымасы кетет. Саламатсызбы агай? Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшы? Мынакей буюрса дагы ким элем ким болдум долбооруна атайын сизди тарталы деп келип калган чагыбыз. Иштериңиз жакшы? Жакшы. Иштеп атасыздар? Жумуш деле, биякта эле. Жумуш. Бай эртең менен 8:00-дө сабак. Баягы эле өзүбүздүн кесип түйшүктү дагы бир чети ушул ой менен келесиң. Кайрылуу ушул мектептеги ой менен кетесиң. Бирок ошонун баарын баягы адал иштеп, бышыктап, эртең эмне кылыш керек? Муну кандай кылыш керек? Көтөрүш керек, мынтиш керек, тигинтиш керек деген менен ой менен барасың дагы. Ошону түш көрүп, ошону бышырып, анан буусу менен алып келем бияка балдарга. Ары түйшүктүү десем да болот, ары күлкүнчтүү десем да болот. Иши кылып баардык жашоонун болгон кандай десем, ички дагы, тышкы дагы нерсени камтыган биздин мектеп ошол иштеп атабыз жакшы. Балдар менен иштегенде мындай атайын кээ бирлер рахаттанып иштейт. А кээ бирөө болсо эми мектептердин, мугалимдердин айлык маянасы көбөйүп калды, ошого карап да иштегендер бар да. Сиз кайсысына кирип каласыз? Эми ал мен мисалы кубат алам да сабак бергенден. Окуучу дневник сунуп баа коюп турсаң, ушу абдан зор нерсе. Эми ал бааны дагы коюш үчүн 2-3 эмес, 4-5 коюп турсаң ушундай менин эмгегим өтүп ат, билим өтүп аттыр деп сүйүнөсүң да, мугалим ошо. Мен эми кандай тармагына кирем? Эми кээ бирөө бар, баягы мойнунан байлаган ит буга жарабайт да. Ошо сыяктуу жүргөндөр болсо керек, бирок биздин мектепте жок андай. Баягы эле бир жакадан баш, бир жерден кол чыгаралы деген эле мугалимдер, жетекчилерибиз аябай жакшы, коллектив жакшы. Биякта соц педагогдор, организаторлор мага актовый залдан болобу, тияктан болобу, бияктан аябай өздөрү көзөмөлдөп Жакшы бошотуп берип койшкан сизге. Туш тараптан колдоп турушат да. Жаш. Негизи эле ушул кесипти өзүңүз жакшы көрүп тандадыңыз белечи? Мурда мындай түшүнүк бар болчу да.
ата энең эмнени кааласа же болбосо чоңойгондо ким болмок элең, мугалим бол, айылбы, шаарбы, бардык жакта иштей бересиң деп тандатып койчу да. Мугалимдик кесипти өзүңүздүн каалооңуз менен тандадыңыз беле? Эми бул менин деле каалоом деле болбосо керек. Эми бала кезде ар кайсынын башын чүркөйсүң да. Анан мен негизи тиш доктуру болгум келген. Анан аябай ушу медик жагын көрүп аябай таасирленчимин да. Биология менен химияны аябай окуп, анан билбейм, эми тагдыр насип экен, баягы кайсы жердин тусу оор болсо ошол жерге орнойт экенсиң да. Таш түшкөн жерин оор болот да. Жаша. Анда келиңиз, көбүнчө сиздин убактыңызды көпчүлүгү дал ушул жакта өтсө керек. Биздин Колдон келишинче жасапсыз. Кудай буйрса. Кирели? Алдарга. Келбе. Бул биздин актовый зал. Эми пока кичине баягы жазалгалар тага элекпиз. Биздин жумуш ушул жерде. Эртең менен баштап кечке чейин болот. Эми баягы күн деле биякта эмес, эми окуучулардын убак саатына карап, алар деле чарчайт. Негизи окуучуда каалоо болуш керек да. Каалоо болбосо, жанагы айткандай, мойнунан байлаган ит такыр жарабайт. Анан ушуларга да бир нерсени, күлкүнчтүү нерсе айтып, же бир нерседен мисал келтирип айтсаң аябай өздөрү таасирленет да. Негизи мен көп эле окуучуларды көрдүм, бирок 35-тики чын башкача экен. Ар ким өзүнүн ай көрүнүп көзүнө окуп. Конечно, албетте, өзүн сыйлайт, өз жатын сыйлайт болот. Муса көз макалап айтыш керек. Анан өзүн сыйлайт да. Бирок мага ушул жер баягы таш түшкөн жерин оор болду да, ушул мектеп аябай аурасы такыр башкача мектеп. Башка жакта да иштедиңиз беле? Башка жакта да иштегенбиз, аябай жакшы. Стажыңыз канча жыл болуп калды? Стажы 14 жыл болуп калды. 14. Трудовой книжка 14 жылда. Анан ушул жактан өтүп, биздин жанагы соц педагогдор, организаторлор менен биз иш алып барабыз ушул жерден. Тияк Пегамбо декорациябызда кичине анча кем карыштары тага элекпиз бар бирок. Анан эми жакын арада карлар үйүнө баралы деп атабыз, бул ушу майды башталышы менен. Буюрса ошол жака барып карлар үйүндөгү көңүлдөрүн көтөрүп, эми карлык ар бириздин башыбызда бар да. Анан жашында берсин, мээнеттик карганда берсин, дөөлөт деп атпайбы, ошол карларга барып кичине батасын алып келели деген ой болуп атат. Кудай буюрса, жетекчиликтер, администрацияда даярданып атышат. Биз да ушул жерде кичинекей Куркулдай дүйасында болгон залыбызда даярданып өтүп атабыз. Кичине да Кудайга шүгүр. Жакшы. Анан дагы негизи ар бир мугалим балдар менен балдарга сабак өткөндө өзгөчө бир жаңы методдорду колдонуш керек. Мисалы үчүн тажрыйба топтогон сайын улам башкача метод менен өтпөсө, азыркы замандын балдарына бир нерсени жеткирүү кыйыныраак деп көпчүлүк айтып калышат. Кандай методдорду колдоносуз балдар менен? Эркинби же кандай? Эми ар кандай методдорду колдонуш үчүн бул психолог да болуш керек, кандай десем, философ да болуш керек. Өзгөчө философ болуш керек да, психолог. Анан азыркы балдардын ой пикири такыр башка. Мурунку менен азыркы салыштырмалуу. Анан кандай десем, эми баягы билим берип атып, же сүйлөшүп атып, учур тарабына жараша сүйлөйсүң да, аяктанчы ситуацияга жарашачы. Эми сөзгө жараша сөз болот айырдынчы. Бирок мындай чыгып туруп сырткары балдарга анализ бере албайсың эч убакта. Анткени сүйлөшүш керек биринчи аралашыш керек, анан ошондо чыгат да биздекеси. А болбосо азыр мындай тигиндей деп азыркы жаштарга баа берүү өтө оор. Себеп дегенде азыр сыйпалама телефон менен болуп калды, бар тегинде даяр оокат, чак эле Google'ду басат, кетти астына даяр. А ойлонуш система такыр эме болбой атат. Сиз өзүңүз музыка сабагынан мугалимсиз, бирок окуп жүргөн кезде өзүңүз да дал ушул музыкага жакын белеңиз. Окууну кандай окучуңуз эле? Мен медаль менен бүттүм мен мектепте. Алтын медаль? Жок, алтын эмес. Бизге медаль берди, районодон келиптир, ушул отличниктерге, ударниктерге деп. Анан мен сыймыктанам да. Ал деле үйдө. Музыкага жакын өстүм. Ушта иш-чараларга аябай байма катышчыбыз. Концерт болду дегенде эле аябай кийин эми уже 9 болгондон баштап өзүбүз аралаша баштадык да. Эми баягы билбейм, кемибем деген хандын да бир тасым тузу кемип турбайбы. Анан баары биз ойлогондой болсо,
Анда не бак. Москва деле бир күндө курулбаптыр да. Акырындан куруп келип атсам Кудай окса Москваны. Тентектик жактан деле биринчи орунда отурушуңуз беле мектепте? Тентектик жактан. Тентектик жактан албетте эми. Бирок эми билбейм, эми эл баалайт болуш керек меничи. Өзүңүзгө кандай баа бересиң? Эми өзүм мен айтсам, мен мисалы апемдин кызын мактагандай мактай берем да мен өзүм элечи. Анан жакшы эле окуучумун, тентек жакта Кудайга шүгүр окуучубуз. Бирок биринчи орунга турчу эмесмин ал жагынанчы. Анан ошо мектептеги кесип менен азыркы иштеп аткан кесипти мен кетип отуруп салыштырсам, асман менен жерди айырмасы бар экен. Кандайча? Ошондогу мугалимдердин бизге болгон сүйүүсү, күйүүсү, жанагы оку жана оку Ленин атамыз сказала дегендердин баары тең кандай мааниде билим берген, кандай мааниде турмуш жолго ушу бизди даярдаган, эмне талим тарбия берген бүт баарын анализдеп алат экенсиң. Кап ошондогу ага эжелердин айткан кайран сөздөр депчи. Эми ошол эле баягы торпоктун башынан өткөн окуямыздын башынан өтүп атпайбы? Ошол эле биз бияка берип атабыз да. Кудайга шүгүр, биз кандай билим беребиз, эми заман өзү тараза, эл тараза, окуучу тараза дегендейчи. Сиздер окуп жүргөндө деле мисалы үчүн мугалимдер анча-мынча кос кылып, анча-мынча чаап койчу турабы? Албетте, нарк үйдөн беркөө гол киргизчи дебейм. Анан бирок азыркы учурда окуучуга мындай колуңду көтөрмөк түгүл, мындай катуу сүйлөй дагы албайсың да. Бул нерсе боюнча оюңуз кандай? Анча-мынча окуучуга ошондой нерсе жасаса кандай болот? Жок, мен бул нарк үйдөн беркөө гол киргизген абдан туура система дейм да. Себеп дегенде ата-эне мынтип айтыш керек. Сөөгү меники, эти сеники деш керек да. Окуучуну. Мына ошондой результат чыгат. Анан энеси окуучактын баласы ыйлак болгону эмне деген эми? Эт менен чедин ортосунда нири бар, немиясы болгон эмне кереги бар? Окуш керек, сабаш керек деди ошол убакта ошондой болчу. Эми азыр сабаш керек деп системаны киргизейин деген жерим жок. Мен өзүм мугалиммин, бирок эми какыс кылсам чукуп коет, акырын чыпчып койсо ал кичине сестенет бала. Анан баягы тилдин учунда турат, бир топ нерсе айткым келбей атат да. Баса калып эле уйуп алам эле деген жерим жок да. Бирок негизи окуучуга керек, сүр керек мугалимдин. Сөзүн да башкача эмес болуш керек. Анан бир четип ата-энелер да күнөөлүү, мугалимдер өздөрү да күнөөлүү. Ата-энелер эмнеге күнөөлүү? Эмнеге күнөөлүү деп ойлойсуз? Ата-эне Кечке болушканыбы же кандай? Конечно, болушканы. Тие келген жерден сие келди, айланайын, баягы саман 4 алса Самарканд жоо чаптыргыл эле кокуй, менин балам өлдү. Ана так эмне үчүн, анан эмнеге акысы бар экен, мынтиген. Ал деле ата-эне деле мугалимден чыккан да, туурабы? Ал может башкача, башка катаал мугалимдер деле болсо керек ошол убактачы. Мен ойлойм, ушул көбүнчө азыркы ата-энелердин мышлениясы такыр башкача болуп калган себеби Союз ыдырагандан кийин билим деңгээли мындай башкачараак боло түшкөн да. Солгундап, элдин баары базарга чыгып, же Россиялап кетип, наркы берке болчу. Ошондон улам система кичине бошондоп калды да. Ошондон улам ойлойм да. А болбосо андан мурунку системалар Кудайга шүгүр экен. Биз 91ден берки бизде биз да. Биз көрүп калдык да, анын баары. Негизи ошого ата-эне күнөөлүү биринчи. Анан мугалимге күнөөлөшпөй окшойм ал. Бирден болсо эле кандай десем, башка тепсе деле мугалим кетет, жака чапса деле мугалим кетет, анан жака тепсе, бияка тепсе деле мугалим кетет болуп атпайбы. Анан бирок эки жакта тең бар күнөө. Негизичи. Анан бирок мугалимдерден кетпейт болуш керек, эми багыш мугалим эмне кылат дейм. Окуучу көп, мугалим жалгыз. Ата-эне мисалы бир келип ошо мугалимдерди мен кээде ойлоп коем да. Ошол ата-эне келип ошо класска 1 саат сабак өтпөсө кандай болот экен депчи. Ошол ата-эненин ошол окуучулардын 35 бала менен. 45 бала менен. Угат бекен, эмне результат чыгара алат экен. Байкуш мугалимдин чыйдыйган нерви эмнеге жетет? Ошого чыдап аткан мугалимдин терисинин калыңдыгына эчтеке тең келбейт да чын. Териси калың нерсе жакшы да. Мугалимдин териси калың болот байкуш. Чын. Аябай нерви дагы байкуш. Анан ошо ойлоп коем, ошо ата-энелер келип сабак берип, ордуна көрүп көрсө да, мугалим ордун. Мугалим эзели жаман болсун дебейт да баланчы.
чын дегенде эле андагы кызыктуу окуялар, тамак ырдап жеген күндөр, жатаканадагы жашоо эсиңе келет эмеспи? Анан сиз дагы ушул тасмада дагы тамак ырдаган адамдын ролун жараткансыз, образын жараткансыз. Жашоодо да ошентип ырдаган учурлар көп эле болду беле? Жашоодо студенткесте ырдадым. Студенткесте 5 жыл ырдадым. Себеп дегенде семейныйларга чейин кирчүбүз. Анан баягы ачарчылык эмес эми. Кудай сактасын, ачарчылык болбой эле койсун. Ачка болгондон. Баягы жер алыс, элибиз алыс. Анан бияктан баягы аралашар туугандар деле бар. Анан баягы төркүм жакын төшөгү жыйылбайт болуп эле күндө аякка эмне барма деген. Баягы түтүн өлөктүн түйшү өлөк дегенде жаткан жериң апшаг болсо, анан өзүнчө оокат кылыш керек. Жашоо үчүн күрөш. Анан тирибизге кубат берип, мотивация берип, чыдайлы, ушунча окугандан келгенден кийин ата-эненин үмүтүн актайлы деп канчалаган отчисление болгон студенттерди көрүп, биз бир жакта шок болор элек. Аны ушунун ордуна биз болуп калсак кандай абалда калат деген коркунуч сезим бар болчу да. Окуш керек дегенчи. Мен билбейм, ошондогу сезимдер башкача болчу. Азыркылардын сезими кандай билбейм. Азыр бардыгы сонун, бирок тобо менен шүгүр айтылбай калды да. Баягы жок жаман бок жакшы деген сөздүн мааниси ошол убакта аябай жакшы, терең болчу. Азыр деле бар терең, бирок азыр бардыгы болуп туруп тобо менен шүгүр айтылбай калганда кызыктуу болот. Жок эмес бар, Кудайга шүгүр. Алысты жакын кылып аткан бүт эле нерсе бар да. Анан студенткесте азыркы студенттер менен мурунку студенттердин айырмасы абдан чоң. Өткөндө Нурбек айткандай, студенттерди машиналарды алып койгон агайдын велосипедин коюп койгон, батпайт ат дегендей. Итак эле ошондой болуп калды. Анан агай, негизи эле ушул студенткесте деген сиздердин учуруңуздар деле бар беле? Мисалы үчүн пара берип, акча берип алган учурлар. Сиз ошентип көрдүңүз беле? Жок. Бизде музыканы сатып ала албайсың да. Анткени черткенди билбесең, билбейм, музыкада бизде пара деген жок. Пара берип да койдуруп көрбөптүрбүз, иши аябай эле тырыш өз эмгегибиз менен. Эми айылдан келип, орусча ушундай бир без акцент сүйлөп, анан стипендия алып окудук. Анан кино чөйрөсүнө аралашып калган учуруңуз бул кастинг аркылуу өткөнсүз, баргансыз. Анан киного тартылгандан кийин чындыгында ал чактагы ар бир адам өзүнүн атына иштей алды, өзүнүн атын чыгара алды десек да болот. Бирок кино бүткөндөн кийин эле сиздин дайыныңыз жок болуп кетти. Ар жактан бер жактан анча-мынча Аскат Байкенин дагы берген интервьюлардын астына жазып калып атышты. Буркан досуң жакшы жакка кетпептир, бир аз каралашып койсоңор болмок депчи. Эми турмушта ар кандай нерсе болот эмеспи агай? Ошол кинодон кийинки учур эмне жок болуп кеттиңиз, какта жүрдүңүз? Мен турайым баягы эл тараза, эл сынчы да. Калк айтса калп айтпайт. Калп айтпайт. Анан бул кино жаатында ар ким өзүнө иштеди деп атпайсыңбы? Иштегендер иштеди, иштебегендер билбейм. Мен мисалы жөнөкөйлүктү Аскаттан көрөм. Канымдан көрөм. Же кино актер дегенде эле сезим башкача болуп жатат. Актер деген ушундай болуп турбайбы деп биздин чөйрөбүздө мындай управление кылган адам болбой калды да. Ошол учурда багыт берген. Мындай болсо тигинде болот, тигинде болсо мындай болот деген эме болбой калды. Бирок кандай десем, баягы турмуштун биз эле тепкисинде калдык. Эми ага мен эч кимди күнөөлөбөйм. Себеп дегенде ар бир нерсеге адам өзү күнөөлүү жана себепкер дагы, жана себепчи. Ошоңочу мен ойлойм, ошол нерсеге адамдын өзүнүн ички ой жүгүртүүсү ошол убакта кыскалык кылып койгондугу же арканды узун таштабай калгандыгы. Анча-мынча нерселерге жаштык кылганы бир чети маани маңызын түшүнбөгөндүк деп билем да, анализ деп көрсөң. Мандайга жазган тагдыр деп коебуз го. Бирок ошол тагдырды деле адам өзү управление кылса болот экен. Бурмалап аракет. Ошон үчүн Кудай Таалам да айткан турбайбы? Аракет кылсаң берекет депчи. Дөөлөткө жана айтып калбадыңызбы? Эми турмуштун ар кандай сынынан өттүм, адаштым депчи.
алардын бири эмне болду ага, эмнеге өкүнөсүз азыркы учурда ошол күндү эсте алып? Анткени сүрөттөрүңүздөн бери чыгып кеткен да, ичимдикке берилип кетиптир досуң деп дагы аябай жазышкандарын окуп алыпчы. Ага эмне себеп болду ушул ачууга берилип кеткениңиздин себеби? Баягы эме деп атпайбы. Бул ичимдик көп эле нерсе болду чын. Баягы Кудайдан жашырбаган нерсени элден жашыра албайсың. Эми ортодо мен ойлойм, эми көп эле нерселер болду ортодочу. Же мен тигиге түшүнбөй койдумбу, же тиги мага түшүнбөй койду, айтор. Ортодо түшүнбөсүлөр көп болду. Эми анан кандай десем, мен жан дүйнөм такыр башкачадан келдим да. Же баттарынанбы, же бат кабыл аламбы, айтор ушундай. Башка планетада жашагандай жүрөсүң да. Жаш баланын кыял дейсиң, жаш баланын эмес. Катал болоюн десең, деле вообще ага салаңдабайм. Бу турмуштун сыноосу чындыгында эми баягы сыноосунан өтө эле көп. Бирок бир тобун көрдүк десем жаңылбайм чын. Ичкиликтин аркасында айтып атпайбы, итчилик депчи. Таза. Итчилик күндөр өттү, ичкилик күндөр өттү дегенде мен жашыра албайм анчы. Болгондо айтыш керек. Ушуга ушу жашоого алып келген ушундай мотивацияны берип, бул жарыкчылыкты сүйө билүүгө себепкер болгон адамдар, ата-эне менен бир туугандар, андан кийин. Анан сүйүү, эл жерге болгон сүйүү, Аллага болгон жакындаш. Дават үйрөнүү, мечитти сүйүү, Куранды сүйүү ушул сыяктуу нерселер камтылат. Ойлонуп отурсаң, баягы ойчун ойлонгуча тоо келчи билашат да. Кой деп анан тоо келип белди бекем бууп, астыга кадамчыда. Чыктыңыз ошол нерседен? Мисалы үчүн ага берилип кетип, ичимдикке берилип кетип, мындай чыга албай жүргөндөр дагы аябай көп да. Кантип чыгарын билбей, ошолорго мындай кандай нерсе айтат элеңиз дегендей. Эми ал ичимдиктен чыгыш жолдору бар. Мен ойлойм, Кантип чыгасыз? Дин жагы адамды жакшы эме кылат. Динден көбүрөөк маалымат алсаң, жана сен ошого жакында. Ошонун ичиндеги динге сүңгүп кирсең, ошол сени кайра чыгарат. Ошол ситуацияда. Дин жакшы болуш керек. Динге берилсең, эми динге берилип баягы такыр фанат бол деген жерим жок, бирок маани маңыз менен түшүнө билсең, тиги жашоону, бул ак менен караны ажырата билет экен. Кимдин ким экенин коркой көрүнүп калат экен. Илгери айтып коет эмеспи? Эркектин тылы жакшы болуш керек депчи. Албетте тыл. Бул тыл деген сөздүн мааниси аял да. Аял жакшы, эр жакшы болуп атпайбы? Анан аял заты мыкты болсо, Кытайга кол сала бересиң да адам үчүн. Кудайга шүгүр. Мыкты деп айта алам мен. Канча жыл жүрдүңүз ага ошо? Көп эле койм. Канча? Бул деп деле санай албайм, көп эле. 5 жыл. 5 жыл болду. 5 жыл болдуңузбу? Анан азыр Кудайга шүгүр. Бул иштеген мектеп баягы таманакы маңдай тер менен нан таап жеп аткан жер. Коллективимде аябай жакшы. Актер бала иштедипсиз менен дешим. Анан агай жакында эле буюрса, мынакей Мен сиңдин махабаты 4 чыкты. Нар жак бер жактан угуп атабыз, ойлогондой болбой калды деп калды. Кээ бир актерлордон нааразы кылып койгону да бар экен. Сиз кайсынысына кирип калдыңыз? Нааразы болгондорго же ыраазы болгондорго? Мен ыраазы да болгон жокмун, нааразы да болгон жокмун десем, баягы качканга деле жолдош, кууганга деле жолдош болуп каласың. Туурабы? Анысыңарындай мен кандай десем, ыраазы дегендин ордуна мен ичим толгон жок деп айтсам кичине жеңилирээк болот го дейм. Ичим чыкпай калды. Себеп дегенде баягы кандай десем, бирөөнү ала көрүп, бирөөнү кула көрүп сүйлөш деле кыйын, бирок өсөр өсүн сыйлайт, өспөс жатын сыйлайт дейт. Өстөн тартса чыкмак. Кичине мындай кыргыздын копулунда толор беле деген бизде күдүк ой болчу да. Ушундай күдүк ой калды. Себеп дегенде Аскат өз ойносо болмок негизи.
Асхат баштатылганда бүттү. Мен аягы бүдөнүк болгонун сездим. Кой эми Асхат кетип калса баарыбыз эле кетип калган болбойт. Бир бара көрөлү дедик. Анан эми премьерасынан эле көрдүк, ошондой мен көргөн жокмун. Ким элеңиз жана азыр ким болдуңуз? Мен ким элем жана ким болдум? Мен бир Алланын кулу Мухаммед пайгамбардын үммөтү элем. Ошо ойдон калдым десем жаңылбайм. Себеп дегенде 5 бал намазга жакындаш аябай мен үчүн аябай жүрөктөгү нерсе. Мурун ким элем, ким болдук? Мен азыр эл агартуучу. Мурун студент элек. Мурун андан мурун ойноп ала элек окуучу. Анан студент элек. Андан кийин турмуш жолуна аттанган жаңы телчиккен. Жаш аял бет деп коет. Ошондой элек. Анан Анкараны тааныдык, наркы бердик. Уштук канат сынды дегендей. Шак-шак коюлду, кайра бүттү, ушундай болуп атып. Анан да көргөндөн көрө элебиз көп. Эми мына келдик, мына ушундай жаркыраган элге бирим берген жерде иштеп, элге бирим берип, ушу жерге иштеп отурабыз. Кудайга шүгүр. Кудайдын шүгүрүнө тобо. Мен айтар элем, тобо менен шүгүрдү айта жүргөн жакшы. Бисмилла менен тобо. Бисмилланын акыры казан акырынан кайнайт да. Негизичи. Тобо деш керек. Мен тобо кылам ушуга. Анткени ошо жашоонда көрсөткөн Аллага шүгүр, ушу жашоонда көрсөткөн Аллага миң мәртебе шүгүр. Себеп дегенде ошону көрбөсөң, сен ушул акыбалга кирмек эмессиң. Себеп дегенде көрө көзөм болосуң деген сөз ушундай да. Чоң рахмат ага, мына ушундай алтын болгон убактыңызды бөлүп, жакшы маек куруп бергениңизге. Сиздин айткан ар бир кеңешиңиз, ар бир сөзүңүз көрүп жаткан көрөрманга дагы кандайдыр бир мотивация болот деген ишеничтебиз. Келиңиз жалпы кыргыз элине жакшы бир каалоо тилек менен маекти жыйынтыктайлы. Мен урматтуу кыргыз элиме ушул ороз айын ийгиликтүү өткөрүп алганына аябай кубанычтамын. Кыргыз элинде тынччылык болсун, бейкутчулук болсун, силердин ишиңерге ийгилик болсун, биздин ишибизге ийгилик болсун, биздин окуткан жетинчектер эртеңки биздин келечегибизге албан ийгилик, бакубат жашоо. Шүгүр баарыңыздарга узун өмүр бакыт таалай кылайм. Бар болуңуздар, силер бар, биз бар. Элди түлкү ачып өлбөйт, элге бересиң, эл ичинде бизге берсин.